Кыргызстан менен Сауд Арабия ортосунда 1992 жылдын 19 октябрында өз ара кызматташуу боюнча алгачкы документке кол коюлган. Ошол күндөн баштап тараптардын жигердүү аракеттеринин натыйжасында өз ара ишенимге негизделген саясий мамилелер калыптанды. 2007 жылы Кыргызстандын Рият шаарында элчилиги, ал эми 2011 жылы Сауд Араб падышачылыгынын Бишкек шаарындагы элчилиги ачылган. Эки өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн аракеттеринин аркасы менен бир нече иш-чаралар уюшулуп, ар кандай тармактарды өнүктүрүүгө багытталган жеткиликтүү деңгээлде укуктук келишим базасы түзүлдү. Былтыры Сауд Араб падышачылыгынын тарабынан мобилдүү клиника алып келип, ошо мобилдүү клиниканын бүт каражаттарын, доктурлардын айлыктарын, медициналык дары-дармектерин бүт ушу Сауд Араб тарабынан каржыланып, ушул Кыргызстан боюнча мобилдүү клиника азыркы күнгө чейин кыдырып биздин жарандарды дарылап жүрөт. Андан сырткары көптөгөн социалдык объектилерди курууга жардам берип атат. Сауд Арабиясынын өкмөтү Кыргызстанга көрсөткөн жардамдын көлөмү 30 жылдын аралыгында 200 миллион доллардан ашты. Анын эсебинен мектеп, бала бакча, жол жана башка социалдык объектилер курулган жана дагы деле уланууда. Соңку жылдары өнүккөн мамлекет Кыргызстандын туристтик жана инвестициялык дараметине кызыктар. 30 жылдык мамиленин урматына уюшулган медиа форумда өнүгүп бара жаткан алака талкууланды. Ушул жылдары аябай чоң инвестициялар келди. Бирок 1-2 жыл мен ойлоп атам, ушу 5 жыл аралыкта андан да чоң инвестициялар болот. Биздин ГЭС-ке инвестиция болот. Ошондой да. Ошон үчүн биз журналисттерди чакырып айтып берип атабыз, ушундай чоң иштер болуп атат. Көбүрөөк жазыш керек. Көбүрөөк ушу жөнүндө Сауд Арабия, Кыргызстан ортосундагы иштер жөнүндө көп айтсак. Ушул күнгө чейин Кыргыз-Сауд өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиянын 2 жолку жыйыны жана быйыл Рият шаарында эки өлкөнүн мамилелеринин тарыхында биринчи Кыргыз-Сауд бизнес форуму ийгиликтүү өткөрүлдү. Араб дүйнөсүндөгү лидердин бири болгон мамлекет Кыргызстан менен алаканы бекемдөөгө кызыктар. Сауд Арабия королдугу биринчилерден болуп Кыргызстандын көз карандысыздыгын 1991 жылы 30 декабрда тааныган. Ошондон бери эки тараптуу мамилелер жакшырып, стратегиялык мүнөзгө ээ боло баштады. Биздин өлкө тарабынан Кыргызстанда мектептер, жолдор, ооруканалар, ар кандай социалдык объектилер курулуп жатат. Алдыда Сауд Арабиясы ГЭСтерди куруу жана башка ири долбоорлорго инвестиция салууга дагы кызыктар. Ошондой эле келген туристтердин саны кескин өсүүдө. Биздин айыл чарба өндүрүүчүлөрү өз продукцияларын Сауд Арабиясына экспорттоого мүмкүнчүлүк алышты. Эки өлкөнүн дипломаттары чоң иш жасап жатышат. Ортодо журналисттер коомчулугунун ортосундагы кызматташтыкты өркүндөтүү дагы өтө маанилүү. Бул жерде дагы ийгиликтер бар. Эки өлкөнүн журналисттеринин ортосундагы кызматташтык дагы бекемделет деп ишенебиз. Алдыда эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын 30 жылдыгына карата бир катар иш-чаралар пландалууда. Мамлекет башчынын Сауд Арабиясына расмий сапары пландалууда. Мындан тышкары Кыргыз-Сауд өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиянын 3-чү жыйынын, тышкы иштер министрликтер аралык саясий кеңешмелердин 1-чи отурумун жана Бишкек шаарында 2-чи бизнес форумун биргелешип өткөрүү күтүлүүдө. Уланбек Тыйканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.